Кийинки сөз Рыспаев Равшанбек Рыспаевичте. Рахмат, Жылдыз Талайбековна. Данияр Жолдошевич, мына газификация маселеси боюнча. Учурда Кызылкия шаарында 70 миңден ашуун калк жашайт. Шаар болгондон кийин анын көпчүлүгү көп кабаттуу үйлөр. Ал жерде Кызылкия шаарына газ кирген, бирок көпчүлүк үйлөрүндө жок. Газификация маселеси боюнча качан ошол үйлөргө киргизесиңер? Проекти эмнеси бар, ошол боюнча маалымат берип коесузбу? Равшан Рыспаевич, бул Кызылкия шаары Учкоргон деген газ бөлүштүрүүчү станциядан кошулган. Бирок ал жерде мен жана айтып кеткендей ресурс боюнча бир нече маселелер жалалып атат. Анткени коңшу мамлекеттен келген газ түтүктөрүндө басымы жетпей атат. Азыркы убакытта деле мына сиз өзүңүз билесиз, 17 январдан баштап 1-2 жуманын ичинде ал жерде бир нече абоненттер газдан айрылган болуп атат. Анткени басымы жетпей атат. Бул жерде эми бул чоң долбоор болуп атат. Анткени мен жана айтып кеткендей, бул биздин эле Кыргыз Республикасынын эле магистралдык газопроводдор эмес, коңшу мамлекеттердин да газопроводдор да. Бул жерде бир нече иш чаралар бар. Келе жаткан 3 жуманын ичинде биз 3 тараптуу чогулуш болгон атат. Коңшу мамлекеттердин өкүлдөрү менен, Газпром менен дагы. Бул эми мындай бир жылда чечилиш маселе эмес. Анткени бүткүл түштүк региондорунда ушундай маселе жаралып атат. Эми эртең газ киргизебиз, толук газ менен камсыздоо болууга деп айтсам калпыча болуп калам да. Ошон үчүн муну биз өзүбүздүн ирети менен жасап келатабыз. Сиздердин келишимиңиздер бар да, Кызылкия шаарында бар экен, газ кирген, бирок мына Союз кезинде ал жерде эски Союз кезинде курулган үйлөр, ал жерде курганда эле газ түтүктөрүнү алып кирип ичинде бар экен. Албетте. Ошолорду туташтырууга сиздерге көп, мен деле кат жөнөттүм, элден кат келди. Мисалга айтып кетсек, мына Асаналиев көчөсүндө 25-ci, 27-ci, 26-cı үйлөрдө ичи баары бар, жанынан газ өткөн. Бирок өзүңүздөргө белгилүү этаж үйдө ар түрдүү мына электроэнергияда авариялык учур болот. Электроэнергиядан башка ал жерде көмүр жага албайт, башка кыла албайт. 2-3 күндөп, кээ бир убакытта 2-3 күндөп свет болбой калганда тамак ашы же башкасы кыйналып атат. Ошону мен сиздерге кат жүзүндө дагы жибергенмин. Үйлөрдү астында газ келген, бирок туташтырууга. Ошого туташтырып берип коюш керек ошолордучу. Мен ушу адрести мага менин атыма дагы бир аз жолдосоңор, мен дагы бир аз караштыра алам. Сиз тактап, мен сиз менен такташайын. Экөөбүз жарайт. Кайсы ошол жерде эле тартылган мына Кызылкия шаарында Ак булак айыл өкмөтү бар экен, совхоз деп коет. Газ ошол жака чейин барган, бирок кирген эмес. Кара Козу, Караван айылдары бар. Мен анда сиз менен байланышып туруп такташайлы, кайсыл качан болушуну, жанагынын газдын давлениясыны качан канча болушуну кээ бир сиздердин адистериңиздер айтып атыптыр, ал жерде жетишиктүү эле депчи. Жарайт. Анда жыйындан кийин экөөбүз жолугуп такташалы, Албетте. Рахмат.